Урматтуу депутаттар, бұл мамлекеттик телеканалдар, мамлекеттик медиалар боюнча менин бир аз башкача пикирим бар. Бирок азыркы күндө карасаңыздар, 1,5 миллиард акчага жакын акчаны КТР алат. ЛТР алат. 100 миллиондогон акчалар аларга кетип атат. Алар көбүн эсе президенттин жана өкмөттүн маалыматтык саясатын жүргүзөт. Ал эми жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн, жогорку кеңеш кабыл алган, талкуулап аткан маселелерди элге жеткиликтүү кылып, бул жагы лейлек, бул жагы ат башы, кара буурага чейин биздин ишмердигибизди шайлоочуларга жеткирип аткан ушул жалгыз ушул пирамида болуп атат. 6 миллион болбогон акча. Мындай баяндаганда гана түшүндүрүп беришиңиз келди. Бул мына аянтта турган ёлканы карасаңар, 10 миллионго жакын. 15 күн турат жок. Андай акчалар өкмөт башчынын бир регионго чыккан сапарын алсаңар, 5 миллион, 6 миллион жок. Биз бүтүндөй жогорку кеңештин маалыматтык саясатын жүргүзгөн телеканалдыкын бир өлкөнүн бюджетин талкуулап аткандай кылып талкуулап суроолорду берип ушундай атканыбызда мындай бир кызыктай болуп атты. 6 миллионду менимче дароо бериш керек. Бирок депутаттарга кошулам, мындай суроону, акчаны максаттуу жумшаштын маңызын сиз мындай түшүндүрүп айтып коюшуңуз келди. 6 миллион эми өкмөт менимче оңой эле таап берет анычы. Анткени парламентаризмди, депутаттардын баскан турганын, сүйлөгөнүн, алардын элге кылып аткан аракеттин пирамида жеткирип атат. Азыр жеткиликтүү бир көрүмдүү телеканал болуп калды. Азыр эмес, мени журналист коллегаларым туура түшүнүш керек. Бирок келечекте мамлекеттик телеканалдарды, мына Кабар, 5-канал, пирамида баарын сатыш керек. Баарын частныйга бериш керек. Мамлекет ошончо телеканалды, ошончонун баарын кармап кереги жок. Бүт жеке маалыматтык компаниялар болуш керек. Өкмөт өзүнүн маалыматтык саясатын жүргүзгөм десе, реформаларды жасаса, журналисттер анысы деле алып тартат, көрсөтөт. Азыр эми баягы жалаң эле тегерек столдорду, анан ушундай тегерек стол болуп өттү деген кереги жок. Баарын частныйга бериш керек, негизи келечекте. Бардыгын частныйга берип, ошол жактан кызыктуу бир атаандаштык 10 секунд. Мен муну бүгүн жасайлы деген жокмун. Бүгүн 6 миллионду бөлүп берүү менимче чоң маселе болбош керек. Келечекте биз ушундай жолго, реформаларга барышыбыз керек деп ойлойм. Миллиардтаган каражаттар менен мынтип мамлекеттик каналдарды Рахмат.